именно ошо мен трайбалист эмесмин. Эгер мен трайбалист болсом, мен түндүктүк тынчыкмаларды колдобойт элем. Мисалы аттарын атап айтпайт болчумун. Трайбалисттер только өзүнүн районун, только өзүнүн регионун гана мактайт. Андан башканы көрбөйт. Мындай. Так что ассаламу алейкум дейт. Валейкум ассалам. Өздөрү трайбалист өздөрү. Анан кайра мени трайбалист кылгандарга жооп кылып коеюн. Атамбаев алжып, ичип, Турцияда мас болуп, уча албай, сүйлөй албай, ооруду деп, ооруга шылтап калганда да унчукпай жүргөнсүңөр. Же жалганбы? Же жалганбы? Унчуккан эмессиңер. Себеби өзүңөрдүн жердешиңер. Şu жердешибиз өзүбүз не болсо да өзүбүз, ошун сөзү менен айтканда, гәлдир болсо дагы, паңбаш болсо дагы өзүбүздөн болсун деп жүрдүңөр. Өзүңөрдүкү эмне кылды? Итке мингизип, карызга тыгып, ашмалтайын чыгарып кетти го. Соке деп сокени жеп көрүп атасыңар. Сокени мен алып келдимби? Ошо алкаш жердешиңер, байкеңер алып келип кетти го. Сокени мен мисалы жакшы көрүп аткан жерим жок. Мен аны колдоп аткан жерим жок. Мен айттым, мындай оюму жазып койдум, дагы деле айтып коем. Эгер ош тараптан ашак окшогон бир балпетме, жанагыдай алкаш, жулик, жылмакай адам келген болса, давын эле көчкө тээп куумаксыңар. Трайбалисттер. Мен билем, мисалы, Бакиптин убагында деле, Бакипти деле батырган жоксуңар, оштук эле оштук, сарт дедиңер, күрт дедиңер, неме, дунган дедиңер, башка дедиңер. Мен бул сөзү менен Бакипти мактапчы колдогон жерим жок. Бирок айтылыш керек бул сөз. Жанагы трайбалисттер кемчөнтөй болсо дагы ушу өзүбүздөн болсун деген трайбалисттерди түгөтүп, тукум курут кылып, жер менен жексен кылмайынча, бул мамлекет оңолбойт экен. Мен коркпой үркпөй эле, трайбалисттенбей эле өзүмдүн жердештериме айтып деп, жаманаттуу болуп, жаман көрүнүп, жердештериме согушуп келатам го. Төрөбаевди айтып деп, мен силерге окшоп алкаш болсо дагы ушу өзүбүз деп, жанагы жугундуккорлор кой ташты барып сагалап, буканын этин жеп, ылжып, мас болуп жүргөн жокмун го. Эмне бу жалганбы? 2019-жылы буканын этине тоюп, арагын ичип жүрдүңөр го. Керек болсо акчасын дагы алып. Эмне ошондо айтып койбодуңар? Ушунчалык эле кыйын экенсиңер. Ана акылдуу болсоңор, кыйын болсоңор айтып койбойсуңарбы бирөөңөр барып, чүлүк туугандар. Болбойт бул. Сен эмне деп атасың, Атамбаев экс-президент деген сыйың менен кал, Кой-Таш республикасы деп мен айттымбы? Ошол алкаш байкеңер айтпадыбы? Ким айтты? Бирөө айттыбы? Же Бакиев барып айттыбы? Сузак республикасы дедиби? Же азыркы президент айтып атабы? Айтпайт. Ошо байкеңер эмес беле алжыган? Неужели убагында айта алган жоксуңар? Койчу эм деп унчукпай көчүктү кыскан сайын чокуга чыгасыңар. Трайбалист силерсиңер. Силерсиңер акмактар. Трайбалист болбосоңор, ошол Кой-Таш республикасы деген жанагы алкашты колдоп, ошол жерде жүрбөйт болчусуңар, сагалап. Мен билем силерди. Эмне жашырасыңар? Арамыңар, богуңар ичиңерде. Оштуктар толуп кетти, Бишкекти басып алды деп сүйлөнүп эле жүргөнсүңөр. Мен да жүргөм Бишкекте. Такси кылып, аябай билем мен Бишкекте адамдардын мүнөзү кандай экен. Как будто энеңерди өлтүрүп, же атаңарды тирилей өрттөгөн сүйүлө жек көрөсүңөр мынау ош тараптыктарды. Эмнеге андайсыңар? Бул трайбалисттерге тиешүү. Албетте жакшы адамдар бар, жакшы адамдар жок эмес. Ушунчалык ичи чирип калган трайбалисттер бар. Эмне чириктенесиңер? Чирип эмнеңер менен мактанасыңар? Эмнеңер бар? Эмнеңер бар? Мээнетти, ыйманды мына оштон үйрөндүңөр го. Мынау кантип жашашты, кантип үй курушту, мына кече Илим Карыпбеков туалетти кандай кылыш керек экенин көрсөтүп койсом, аны өзүңөрдүн жердешиңер айтты. Мен айткан жокмун. Эгер мен айтсам, анда эле өлмөксүңөр боктоп. Мен нарындыкмын, мындан өзгөчө нарындык көлдүк таластык туугандарга деп мындай Илим Карыпбеков ошо силердин кыйын уулуңар. Убагында Атамбаевдин көчүгүндө жалап жүргөн эми, же ага батпай, буга батпай, ортодо эле бир бале болуп жүрөт. Молодец, бирок айтты, ажаткананы көрсөтүп койду. Анан эле бир нерсе болсо эле тигиндей, мындай. Же мени көрдүңөрбү? Бирөө айткылачы, кайсы бир жердешими мактап атамбы мен? Мен себеби андай келесоо эмесмин. Андай трайбализм эмесмин. Айтып атпаймынбы? Трайбалисттер ушу келесоо болсо дагы, алкаш болсо дагы ушу өзүбүздөн болсун, башка болбосун дейт да. Мына трайбалисттин бири Темир Сариев.
2017-жылы ишенбесеңер. Эң трайбалисттердин көбү уй кошо чүйдө. Мына Темир Сариевдин сөзүн кана бирөөң ответ кылып койсуңарбы? Тың чыкмаңар, же ошол жерде отургандар айт, эмеке сен деген президент болом деп атасың, ай сен элди журтту мына жети областка ата болом деп атасың. Андай сөзүңдү айтпа деп бирөө чыгып сурлуу айтып койбой беле? Президент чүйдөн болуш керек. Биз чүйлүктөр чогулуп атабыз деп ошо темеке оозумурду кыйшабай туруп сүйлөбөдү беле? А? Трайбалисттер. Же бирөө бир нерсе деди, ага деле унчукпадык биз. Мейли деп койдук, ну хорошо. Бирок тар чөйрөдө элдер айтып эле жүрөт темеке кандай экенин, аша кандай экенин. Эч жерге батпай бүгүн аяктан куулуп, бияктан куулуп билбем. Чынбы жалганбы билбем. Бүтүн Кыргызстанга кошулду дейт. Кошсо кошуп алсын. Мага десе үйүнө алып кирип алсын. Мадумаров мен энемдин негизи эмес. Мадумаровга апарып жармаштырмагыла мени. 2017-жылы колдоп койсом эле Мадумаровчу деп кээ бирөөбүз жазып калат. Мадумаровчу эмесмин. Мадумаров мага эч ким эмес. Мадумаровуңа дагы карабайм. Атамбаевың дагы карабайм, Жээнбековуң дагы карабайм. Себеби менин жашоомду эч бир саясатчы өзгөртүп алган жок. Президенттердин баарына түкүрдүм. И бүгүнкүсүнө дагы баарына. Эч бир президент менин жашоомду жакшыртып койгон жок. Ооба, мага келип туруп казаным аш салып бербейт. Ооба, муну кийип кой деп жаңы көйнөк алып бербейт. Бирок деген шарт түзүп бериш керек да. Условия, шарт түзүп бериш керек. Жумуш ордун түз, баардык шартты түз, оорукананы бекер кыл, билим берүү тармагын оңдо, түзө. Сволочтар десе. Же мен эмне чыгып Сокени мактап атамбы? Жээнбековду. Кана бирөөң айттыңарбы Атамбаев алжыган убакта бирөөң чыгып айттыңарбы трайбалисттер? Бирөөң чыктыңарбы? Азыр кайра сынып пикир айткандардын көбү ош тараптан болуп атпайбы? Себеби биз айтабыз, туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп эле. А силер мынабу чириктер, ичине ит өлүп калган арамдар. Не болсо да что жок, өзүбүздүкү эле деп отура бересиңер көгөрүп. А өзүңөрдүкү эмне кылды? Көтүңөргө сууну куюп, карыска тыгып, 3% кадыр баркы бар досун алып келип коюп кетти го. Эмне мен апардымбы? Атамбаевга айткыла. Бир нерсе болсо эле бүгүн камалып жатат да дейт. Камалып эмес. Муну керек болсочу, тирүүлөй өрттөш керек. Тирүүлөй. Мына Ош окуясына ушулар күнөөлүү. Кадыржан менен сүйлөшүп, Кадыржан менен канча жолу тиги Атамбаевдин кабинетине кирип, Кадыржан бүт Атамбаев менен сүйлөшүлгөн деп бир канчасы айтып эле жүрдү го. Атамбаевга ишенип туруп анан көп былыктарды уюштурган деп. Эми Кадыржаны өлүп калды, аны сурап изилдеп коюп турган адам да жок. Күнөөнүн баарын эми ошого оодара салышат. Ким поддержка берген? Атамбаев поддержка берген. Аны бирөө айтты, айткысы да келбейт мына чириктерчи, айткысы да келбейт. Эми койчу. Мейли боптур эми, жакшы жаманбы, эми 5 жыл отурду, алжыса дагы, мас болсо да баарына чыдадык, боптур деген сайын эле кутурушат. Мен дагы деле айтам, жанагы постумда озеки эле айтып коем. Эгер ашага окшогон бир алжыган алкаш, 200-дүү, жылмакай, саткын, аша саткын, аша баарын эле сатып жүрөт. Акаевди дагы уша аша саткан, жардамын акчасын алып туруп, кайра боктогон ушу аша. Бакиевдин коюна кирип алып туруп, бир убакта оппозицияны теп, Бакиев менен кучакташып, только Бакиев достойный деген дагы ушул аша. Атамбаев өзү раз болот, ошакта өмүр бою камалсын. Эмигече кызынын кылыгын айтып койсом, бир балелерди жазып, мен аларды сразу өчүрүп атам, блоктоп атам. Мага андай гнидалар, чириктер керек эмес. Как будто силер мага сыйлыкчы медаль берип койгонсуз айтасыңар да. Ошончо топтогон кадыр баркыңы деп. Мен эмне кадыр барк топтогуда эл артиси болдумбу? Мен жөнөкөй эле адаммын, мен оюм эле ачык айтам. Же силер мага бир медаль тагып койдуңарбы? Же бир ардак грамота берип койдуңар беле? Не бала болду? Кадыр баркын. Кудайга шүгүр мен бирөөнүн акысын урдап алган жерим жок. Мамлекетти, бийликти басып алган жерим жок. Каракчы эмесмин, коррупционер эмесмин. Каалаган жерде оюм айтам. Мен айткамын. 2012-жылы айтып 2-3 бала Атамбаевди сындай коюп эмне кылды? Бүгүн эмне болуп атат? Пусть отурсун, өмүр бою отурсун. Керек болсо катынын дагы апарып камалсын. Бирөөң айттыңарбы? Ошол мына кой таштыктар жана башкалар Атамбаевдин убагында бирөөң чыгып видео кайрылык кылып аттыңарбы? Кылган жоксуңар. Унчукпай жүрдүңөр, себеби жердешиңер, өзүңөрдүкү. Бүгүн мынабу президентке мына жашкары дебей видео кайрылуу кылгандар, оюн ачык айткандар көпчүлүк ош жактан болуп атпайбы? Себеби бизде андай трайбализм оору жок. Бизде андай жок. Трайбализм силерсиңер. Только ошо жок, өзүбүз жак, жок өзүбүз жак. Өзүбүз, только өзүбүз.
Өзүңкө эмне кылды? Итке мингизип кетти го өзүңкө. Карызды алып, очойтуп суу болуштар десе. Ушу нерсени айтпайын кой, бүгүн эртең өздүк майрамым, хотя бы ушу негативден алыстап, более позитивно мындай өткөн кеткенди талкуулап, балалыкты, айылды эстейин деп буга чейин жакшы бир мындай адамдын кичине болсо дагы күлкүсүн келтирип, көңүлүн көтөрө турган жакшы нерселерди айтканга аракет жасадым эле. Анан эле жанагы жердин комменттерди окусам, бүт боктоп салышыптыр. Историяларына кирип карасам, бүт чүйлүктөр. Билбейм, балким фейкпи же башкабы билбейм. Туугандар, капа болосуңарбы, башка болосуңарбы билбейм, бирок силер аябай трайбалистсиңер. Канчалаган аялдар, чоң апаман чоң аялдар урушчу эле мени. Бишкекке барганда, Ошко, Жалабатка, Ошко деп кыйкырасың да, клиент алганда. Ал жер Яндекс же тиги Сити Мобил эмес, унчукпай эле момунту телефондон ала бергиде. Мисалы, могу Ош Бишкекке каттаган таксилер аябай жакшы билет. Бүгүн деле кыйкырып жүрөт болуш керек. Кыйкырасың. Кулакты жедиңер, күйгүздүңөр силер, сарттар, кеткилечи деп эле айтат эле ушинтип эле бизди. Чакалайдын чак түшүндө чоң аялдар. Мен тез эле угат элем ошондой сөздөрдү. Койчу мейли деп унчукпай кала берет элек. Эми сүйлөп коет да деп. Айтып эле жүргөнсүңөр ошентип. Бизде мисалы Жалабатты эч ким бөлбөйт, эч ким антпайт. Жашап атат, таш көмүрлүктөр бар, токтогулдуктар бар. Бир убакта таластан барып жашап калгандар бар, бир убакта көлдөн барып жашап калгандар бар мисалы. Мына Көйжаңакта бар, жети кошкон эл. Андай бир түшүнүк жок бөлүнүү деген. Силер бөлөсүңөр, трайбалисттер. Анан да мени трайбалист кылып чыгарыптыр. Трайбалист силерсиңер. Келе соолор десе. Ай тийсе да, күн тийсе да, только ушуларга тийиш керек да. Темир Салиев айтпады өзү. Эмне ошону обсуждать этпейсиңер, акылдуу кыйын болсоңор. Ай Темирке кайсы бетиң менен баратасың, болду. Кет саясаттан кетип калчы деп, бирөөң бир тың чыкмаларыңар айтып койсуңарбы? Мындай баарына тегиз мамиле кыла турган, мындай элди биримдикке чакыра турганы бирөө чыгып айтып коелу, Темирке бул эмне дегениң элди бөлгөнүң деп, ошо көлдүгү деле, таластыгы деле, башкасы деле, тиги нарындыгы деле чыгып айтып койбойбу? Биз уялып атабыз биякта деп. Ал видеолор өчпөйт. Көбөйсө көбөйүш мүмкүн турат. Шайлоонун алдында именно ошондой видеолор кайра көбөйөт. Ата мекенге барды жабышып, аерден орун таппадыбы, грубо говоря, ал жерде мындай нормальный катын боло албадыбы Текебаевка билбейм. Аерден куулду, эми барып Мадумаровго кошулуп атат дейт. Билбейм мына Мадумаровчу достор. Мен Мадумаровду шайлагыла, колдогула деп айта элекмин. Ал өзүңөрдүн тандооңор, ал өзүңөрдүн жүрөгүңөр, ал өзүңөрдүн көз карашыңар, ал өзүңөрдүн түшүнүгүңөр. Эгер дагы деле ошол боюнча кала берсеңер, пускай анда олигархтарды, Макалё, Сакалёлорду ээрчип жүрө бергиле. 5 жыл ыйладык го, 5 жыл ыйладык.